Саламатсыңарбы, балдар? Баарыңардын 7-8 ноябрь тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнүңөр менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Бүгүнкү биздин өтө турган тема тарых жана биз. Бүгүнкү сабакта силер тарых менен жашообуздун ар дайым байланышып турарын билесиңер. Тарыхый инсандар менен таанышасыңар. Тарых ата-бабаларыбыздын басып өткөн жолу, алардын кийинки муундарга калтырып кеткен изи. Тарых изилдөө, окуяларды баяндоо, өткөндөр тууралуу баян дегенди билдирет. Өткөндүн тажрыйбасын үйрөнбөй туруп, келечекке карай ишенимдүү кадам жасоо эч мүмкүн эмес. Анткени өткөн доор, бүгүнкү күн, келечек бири-бири менен тыгыз байланышта. Биз ата-бабаларыбыздын басып өткөн тарыхын билүү менен алардын тажрыйбасына таянып, бүгүнкү жана келечектеги кыйынчылыктарды, тоскоолдуктарды жеңе алабыз. Кыргыздын алгачкы тарыхчысы Осмоналы Сыдык уулу өз эмгегинде тарыхты үйрөнүү эмне үчүн керек деген суроого жүрөгүндө оту бар жигиттер тарыхты билүү керек деп жооп берген жана жаштарды тарыхты үйрөнүүгө үндөгөн. Балдар, биз бүгүнкү күндү, бейкутчулук заманды бизге тартуу кылган ата-бабаларыбызга, баатырларыбызга ар дайым таазим этүү менен аларды эскерүүсүбүз керек. Балдар, бул деген өмүр дарагы. Биз түп тамырыбызды, ата-бабаларыбыздын басып өткөн жолдорун, кандуу согуштарды, кыйынчылыктарды билбей туруп, бүгүнкү күнгө жана алдыңкы келечекке кадам таштообуз мүмкүн эмес. Ошондуктан ар дайым бизге бейкутчулук, тынччылык заманды алып келген баатырларыбызга, ата-бабаларыбызга таазим этүү менен аларды ар дайым жүрөгүбүздө сакташыбыз керек. Мына балдар, ушуну менен биздин сабагыбыз аягына чыкты. Силер менен мен тарых мугалимиңер Аскаралиева Жаңылай Аскаралиевна болду. Кийинки сабакка чейин саламатта калгыла.